Биринчи күнгө алынган интернет булактарындагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырып Миргүл Эшпаева, саламатсыздарбы? Дагы бир чиновниктен 20 батир 3 хансарай аныкталды. Транспорт министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин директоруна карата мыйзамсыз баю боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ал мамлекеттик кызматта иштеген, мезгилинде кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө, көп сандаган боодо малга ээ болгон. Жалпы чыгым расмий кирешеден ашат. Шектүү бардык мүлктөрдү расмий кирешеси жок туугандарынын жана атына каттаган. Алар Бишкектин борбордук бөлүгүндө 3 особнякты жана бизнес класстагы автоунааларды, дагы бир сарайды жана 20дан ашык батирлерди алышкан. Чиновник жана анын туугандары чет өлкөдөгү пансионаттарга көп барышкан. Адил Турдугулов, Абдил Сегизбаев мурда эле камалышы керек эле. Бул тууралуу активист Компресс сайтына билдирди. Тегебаев Чотоновдун иши кайра каралсын деген чечим чыккандан кийин башкы прокуратура мыйзам негизинде Абдил Сегизбаевди жоопко тартышы керек болчу. Ал гана эмес, ошол ишти аткарган адамдар дагы жоопко тартылышы зарыл. Абдил Сегизбаев жарандык коомдук өкүлдөрүн жана оппозицияны каралоо жагынан мурунку бийликте ымыкты кызмат кылып берген үчүн УКМКга жетекчи болуп дайындалган. Ал жакта мурдагы иштерин атайын кызматтын ресурстарын аша чапкандык менен саясий куугунтук жүргүзүп берди. Ошондуктан Сегизбаев Белизгейт үчүн гана эмес, ошол убактагы оппозиционерлер Талгарбеков, Колубаев, Султанов, Калматов, Сарыгулов, Кунакунов, Кадыров, Асанов мыйзамсыз камап саясий туткун кылган үчүн жоопко тартылышы абзел, деди ал. Бир күн оору, бир күн соо болуп иштеген Сарыков жетекчи болду. Эми кантет? Өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Айдар Али Сарыковго эмитен эле сындар айтылууда. Бул киши жетекчи болуп келгенге чейин так ошол тармакта эмгектенген. Алымкан болуп бир күн иштесе, 2 күн суранып жүрчү. Сарыков кантип жетекчи болуп иштейт? Айтмакчы, Айдар Али Зекировичти жаңы кызматка бекиткен буйрук 2020 жылдын 13 декабрь күнү чыкса, бул киши ишке 28 декабрда келип олтурду. Сана деген жок экен да, ортодо 14 күн кайда жүрдү белгисиз. Анан калса мурунку жетекчи Калысбек Жумаканов менен жакын мамиледе болгонун эшиттик. Коррупция беренеси менен кармалган Жумакановду жандап жүргөн Сарыков деле соо эмес деген собол жаралбай койбойт. Ветеринардык жоо жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын азыркы абалы дегеле жаңы жетекчинин алгачкы кадамдары боюнча маек кылалы деп өзүнө кайрылганыбызда суроолорубуз жоопсуз калды. Эки сөздүн башын кошо албаган неме журналисттерден жаа бою качканына караганда ачык маек бергенден коркту көрүнөт. Айдар Али мырзаны көрсөңүздөр апаптап койгулачы деп Чындык медиа сайты жазып чыкты. Камалып кайра эркиндикке чыккан Төлөбердиев соодалаштыбы? Бишкек башкы архитектура тармагынын мурдагы жетекчиси Асхат Төлөбердиев декабрь айынын аяк ченинде камалып, 2 күндөн кийин гана үй камагына чыкты. Төлөбердиев тууралуу буга чейин эле ММКларда байма-бай айтылып келген. Коррупция гүлдөп жаткан тармактар боюнча архитектура тармагын баса белгилеп айтсак болот. Айрыкча Бишкек шаарындагы курулушка байланышкан коррупциялык иштер боюнча Асхат Темирбековичти сүттөн ак деп айтуу кыйын. Өзү болсо айлык менен жашаган адамдын образын жаратканы менен жашоо турмушун көрсөң таң каласың. Мындай жашоодо жашаган Төлөбердиевдин айлыгы канча болду экен деп шектелип камакка алынып чыкканы дагы көп суроону жаратууда. Айрымдар Асхат Темирбековичтин соодалашып аткан эркиндикке чыкканын баса белгилеп жатышат. Эгер калыстык менен ишти карап Төлөбердиевдин жашоо шартын тыкыр текшерсе, мыйзамсыз баю беренеси менен да иш козголушу толук мүмкүн. Ошондой эле Бишкек шаарынын мурунку мэри Албек Ибраимов экөөнүн биригип алып, мыйзамсыз устакандаган жерлери боюнча дагы кызык кептердин учугу чыгууда. Тиешелүү органдар тыкыр иликтей турган болсо, Ибраимов менен Төлөбердиевдин секреттери калкып чыгат эле. Уйкуда жаткан Нурбашевди ойготуп койгулачы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Талайбек Нурбашев 5 жылдан бери креслону жырткандан башка кыйратканы ишин көрө албайбыз. Катынын дүлөй жаным тынч дегендей дагы деле үн катпай олтурат. Нурбашевдин уктап атканын көргөндөр болсо ойготуп койгулачы. Эшикте кыш.
Талабек Инашевичке тиешелүү иштер кайнап атат. Эл үчүн кичине кыймылдап койсун. Андан көрө эл өзү жетектеп тармак эмне иш менен алектенерин билеби? Ойготкондон кийин аны да сурап койгулачы. Кыйратып аткан иштери болсо айтсын, биз да билели. Негизинен биз сөз кылып жаткан тармак күйүүчү майдын, майлоочу майдын жана отун, энергетиканын маселелерин, тагыраак айтканда алардын баасы, запасы жана сапаты боюнча иш алып барышы керек. Бирок Нурбашев болсо көзүм көрбөсө немеми неме жесин дегендей эле олтурат. Гезит менен чымын өлтүрүп коюп. Орусияда митинг учурунда апасындай аялды тоголото тепкен омон кечирим сурап келди. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо митингинде 54 жаштагы Санкт-Петербургдук аялды тоголото ичке тепкен омон ооруканага гүл көтөрүп келип кечирим сурады. Бул тууралуу Орусиянын маалымат булактары жазып, видеолорду жарыялашкан. Коопсуздук кызматынын 3 кызматкери жаш баланы кармап бара жатканын көрүп, аларга эмне үчүн камадыңар деген суроо менен кайрылганда, аялды тоголото тепкен. Омон аялдын суроосуна токтолбостон туруп, Маргарита Юдинди иш талаштыра тээп жибергенде, ал башы менен асфальтка кулап түшкөн. Коопсуздук кызматкери мындайча түшүндүрдү. Мен сизден терең кечирим сурагым келди. Бул полиция кызматкери үчүн өтө оор күн болду. Мен ошол учурда эмне болуп жатканын билбей калгам. Кийин окуянын чоо жайын билгенден кийин өзүмдүн кылыгымдан уялып турам. Эмне кылышымды билбей калдым. Сизге сөз берем, шок абалымда эмне болуп жатканын да түшүнбөй калдык, деди ал. Мен түшүнөм. Бул адреналин, кыжалат болбоңуз, эң башкысы баарыбыз аманбыз. Караңызчы кандай сонун гүл көтөрүп келгенсиз, деди аял. 24 январь күнү түштөн кийин орус басылмалары Маргарита Юдинанын башынан жаракат алып, жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жаткандыгын кабарлаган. Бирок кийинчерээк аялдын ден соолугу жакшы экени кабарланып, ал кадимки эле палатада дарыланып жатканы айтылды. Коомдук тартиптик сактоо боюнча Санкт-Петербург шаарынын аткаруу бийлиги менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Сергей Музка аялдан кечирим сурады. Мындан тышкары бул окуяга катыштыгы бар омон жумуштан алынары маалымдалды. Ага утурлай эле бир топ орус саясатчылары да бул окуя тууралуу өз ойлорун айтып, күч кызматкерлеринин аракетин кескин сындашты деп Nazar News чекитке сайты жазып чыкты. Очень переживает Маргарита Викторовна. Вот. Куткаруучулар тоолордун арасынан адашып, жигитине ыйлап чалган блогер кыздын сөөгүн табышты. 21 жаштагы блогер саякатчы Ники Донелик Канаданын Онтарио провинциясынын тургуну. Ал Instagram тармагындагы баракчасы аркылуу дүйнө кыдырып, саякаттагы сүрөт, видеолору менен бөлүшүп турчу. Пандемияга байланыштуу чектөөлөрдөн улам Ники Ванкувер тоолорунда эс алууну чечкен. Ал буга чейин деле жалгыз сапарларга чыгып жүргөн. Тоолордо кар күрткүсү болгондугуна карабай өзүнүн тарткан сүрөттөрүн байма-бай жүктөп турганын блогердин иттерге чиркелген чана менен саякаттагы видеосу акыркы видео болуп калды. Анткени ошол эле күнү Ники адашып, жигитине жол таппай калганын телефон аркылуу ыйлап айткан. Жигити тез жардам кызматына кабарлаган, бирок чалуудан 1 саат өткөндөн кийин кыздын телефону өчүп калган. Түнү бою куткаруучулар тик учактар менен блогерди издешип, эртең менен гана табышкан. Ники Донели табылганда дароо ооруканага жеткирилген, бирок дарыгерлер куткаруучуларды кубанта алышкан эмес. 21 жаштагы блогер түнкү суукка чыдабай каза тапкан. Көтөргөн баштыгы кичинекей жана анын ичиндеги буюмдар Никинин катуу суукка даяр эмес экенин, аз күнгө сапарга чыкканын билдирип турат. Мен кыргызча сүйлөсөм эле кыргыздар таң кала берет. Луиза Миррей москвалык кыргыздарга күтүлбөгөн жерден кыргыз тилинде суроолорду берип, аларды тамашага салат. Ал Кыргызстанда төрөлгөн, жаш кезинде ата-энеси менен Россияга кеткен. Луиза Москванын Ашан соода борборунда ашканада отурган кыргыз жарандарынан орусча чалып алайын деп телефон сурап, күтүп жаткан кишисине чалат. Ал телефон менен кыргызча сүйлөшүп, жердештерин таң калтырды. Ал телефон менен сүйлөшүп жаткан адамын урушуп, кыргызча тилдейт. Биздеги маалыматтар боюнча Луиза Миррей Аксы районунун Кашкар суу айыл аймагынын Туюк жар айылында төрөлгөн. Атасы орус, апасы кыргыз, таятасы Эшалиев Акмырза кыргыз, тайнеси татар кызы деп Кыргыз Today Гейжи сайты жазып чыкты. Можно я присяду? Да. Жолунда болсо, стойдун, Курман башталат да, лента. Алло? Жетим, сен каякта жүрөсүң? Мен сени издей берип, ботусун тешлейин деп калды го. Биринчи этаждасың, Ашанда, кайсыл жеринде?
Макул. Азыр барам. Кетпе ошол жерден кетсең. Туңбу? Давай. Спасибо большое. Интернет желесиндеги акыркы маалыматтар мына ушулар болду. Эгерде сиздер көрүүгө жетишпей калган болсоңуздар, Нур ТВ YouTube каналынан да күзөтсөңүздөр болот. Күнүңүздөр жакшы жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.